12 bölüm. Теңир Ыбрамга мындай деди: Өз жериңен, өз туугандарыңан атаңдын үйүнөн бөлүнүп чыгып, мен көрсөткөн жерге бар. Ошондо мен сенден улуу эл чыгарам. Сага батамды берип, атыңды даңазалайм. Сен баталуу болосуң. Сага бата бергенге мен батамды берем. Сени каргаганды мен каргайм. Жер жүзүндөгү бүт элдер сен аркылуу бата алышат. Ыбрам Теңирдин айтканы боюнча жолго чыкты. Аны менен Лот да жолго чыкты. Ыбрам Харандан чыкканда 75 жашта эле. Ыбрам өз менен кошо аялы Сараны, бир тууганынын уулу Лотту, Харанда тапкан бардык мал мүлкүн, өздөрүнүн бардык кишилерин алып, Канаанды көздөй жол тартып, Канаан жерине келишти. Ыбрам Канаан жерин аралап өтүп, Шекем деген жерге чейин, Море деген эмен токойуна чейин келди. Ошол убакта ал жерде канаандыктар жашашчу. Ошондо Теңир Ыбрамга келип мындай деди: Бул жерде мен сенин укум тукумуңа берем. Анан Ыбрам Теңир келген жерге ага арнап курмандык чалынуучу жай курду. Ал жерден ал Бейтелдин чыгыш жагындагы тоону карай жөнөп, ошол жерге өз чатырын тикти. Бейтел батыш тарапта, ал эми Ай чыгыш тарапта калды. Теңирге курмандык чалынуучу жай куруп, Теңирдин атын чакырды. Анан Ыбрам жыйналып түштүктү көздөй жолун улантты. Ошол өлкөдө ачарчылык болду. Ачарчылык күчөгөндүктөн Ыбрам Мисирге жашап туруу үчүн жөнөдү. Ал Мисирге жакындаганда аялы Сарага мындай деди: Сен келбетиң келишкен сулуу аялсың. Мисирликтер сени көргөндө, бул анын аялы деп мени өлтүрүп сени тирүү калтырышат. Сен карындашымын дегин. Сенин аркаң менен мага жакшы болсун. Сенин аркаң менен тирүү калайын. Ыбрам Мисирге келгенде, мисирликтер Саранын абдан сулуу аял экенин көрүштү. Сараны фараонун төрөлөрү да көрүп, фараонго мактап барышты. Анан Сараны фараондун үйүнө алдырып келишти. Ошондо Саранын аркасы менен Ыбрамга жакшы болду. Ага майда жана бодомалдар, эшектер, кулдар, күңдөр, качырлар жана төөлөр берилди. Бирок Теңир Ыбрамдын аялы Сара үчүн фараонго жана анын үй ичине катуу соккурду. Ошондо фараон Ыбрамды чакырып мындай деди: Бул эмне кылганың? Эмне үчүн Саранын аялың экенин айткан жоксуң? Эмне үчүн ал менин карындашым дедиң? Мен аны аялдыкка алып кое жаздадым. Мына аялың, аны алгында кеткин. Анан фараон Ыбрам жөнүндө өзүнүн кишилерине буйрук берди. Алар аны аялы жана колунда болгон бардык мал мүлкү менен узатып жиберишти. 11 бөлүм. Иса өзүнүн 12 шакиртине акыл насаат айткандан кийин элди окутуу үчүн башка шаарларга жөнөп кетти. Түрмөдө жаткан Жакан Машаяктын иштери жөнүндө укканда шакирттерин жиберип, андан келиши керек болгон сенсиңби же башканы күтөлүбү деп суратты. Иса аларга мындай деп жооп берди: Баргыла да уккан көргөнүңөрдү Жаканга айтып бергиле. Сокурлар көрүп, майыптар басып, пес оорулар айыгып, дүлөйлөр угуп, өлгөндөр тирилип, жакырларга жакшы кабар айтылып жатат. Менден шектенбеген адам бактылуу. Жакандын шакирттери кеткенден кийин Иса элге Жакан жөнүндө айта баштады. Ээн талага эмне көргөнү бардыңар эле? Желге ыргалган камыштыбы? Дегисилер эмнени көргөнү бардыңар эле? Кымбат баалуу кийим кийген адамдыбы? Кымбат баалуу кийим кийгендер хан сарайларда болот эмеспи? Дегисилер эмнени көргөнү бардыңар эле? Пайгамбардыбы? Силерге айтып коеюн, ал пайгамбардан да чоң. Анткени мына, мен сенин алдыңдан өзүмдүн периштемди жиберип жатам. Ал сенин алдыңдагы жолуңду даярдайт деген сөз ошол жөнүндө жазылган болчу. Силерге чындыкты айтып коеюн, аял затынан төрөлгөндөрдүн арасында чөмүлдүрүүчү Жакандан чоң болгон эмес, бирок асман падышачылыгындагылардын эң кичинеси да андан чоң. Чөмүлдүрүүчү Жакандын убагынан ушул убакка чейин асман падышачылыгы күч менен алынып келе жатат. Ага күч жумшагандар ээ болушат. Анткени пайгамбарлардын китептеринде жана мыйзамда Жаканга чейин эле алдын ала айтылып келген. Эгерде кабыл алгыңар келсе, келиши керек болгон Илияс ошол. Кимдин кулагы бар болсо, ал уксун. Бул муунду кимге окшоштурсам экен? Бул муун көчөдө отуруп алып, өздөрүнүн досторуна: Биз силерге чоор тартып бердик, бирок силер бийлеген жоксуңар. Биз силерге муңдуу ырларды ырдап бердик, бирок силер боздоп ыйлаган жоксуңар деп кайрылган балдарга окшош. Анткени Жакан келди. Ал жебейт, ичпейт, ал жөнүндө анын ичинде жин бар деп айтып жатышат. Адам уулу келди. Ал жейт, ичет. Ал жөнүндө ал тамак жегенди, шарап ичкенди жакшы көрөт. Салык жыйноочулар жана күнөөкөрлөр менен дос деп айтып жатышат. Акылмандуулук өз иштери менен акталды. Иса кайсы шаарларда өзүнүн кереметтерин көп көрсөтсө, ошол шаарларды тобо кылышпагандыгы үчүн айыптай баштады.
Харазин сага кайгы, Бетсайыда сага кайгы. Эгерде силерде көрсөтүлгөн кереметтер Тир менен Сидондо көрсөтүлсө, анда алар эчак эле зумбал кийип, гүлгө туруп тобо кылышмак. Бирок силерге айтып коеюн, сот күнүндө силерге караганда Тир менен Сидонго жеңилирээк болот. Ал эми сен, Капернаум, асманга көтөрүлмөкчүсүңбү? Сен өлгөндөр жаткан жайга чейин төмөн түшөсүң. Эгерде сенде көрсөтүлгөн кереметтер Содомдо көрсөтүлгөн болсо, анда ал бүгүнкү күнгө чейин бар болмок. Бирок силерге айтып коеюн, сот күнүндө бул шаарга караганда Содомго жеңилирээк болот. Иса сөзүн андан ары улантып мындай деди: Ата, асман менен жердин теңири, муну даанышмандар менен акылмандардан жашырып, наристелерге ачып бергениң үчүн сени даңктайм. Ооба ата, анткени сенин тилегиң ушундай болчу. Мага бардыгын атам берген. Уулду атадан башка эч ким билбейт. Атаны уулдан башка жана уул кимдерге ачып бергиси келсе, ошол адамдардан башка эч ким билбейт. Чарчап чаалыккандар жана түйшүк тарткандар, баарыңар мага келгиле. Мен силерге тынчтык берем. Менин моюнтуругумду алып, менден үйрөнгүлө. Анткени мен жоошмун жана момунмун. Ошондо жаныңарга тынчтык табасыңар. Анткени менин моюнтуругум жакшы, жүгүм жеңил. Некемия 1 бөлүм. Ахалиянын уулу Некемиянын сөзү. Артакшаштанын падышачылыгынын 20-жылында Кислеп айында мен борбор шаар Шушанда элем. Менин бир туугандарымдын бири Ханани бир топ киши менен Жүйүт аймагынан келди. Мен алардан туткундан аман калган Жүйүт эли тууралуу, Иерусалим тууралуу сурадым. Алар мага туткундан аман калгандар ошол жерде, өз жеринде жашап жатышат. Алардын башына өтө оор күн түшүп, кордук көрүп жатышат. Иерусалимдин дубалдары уратылган, дарбазалары өрттөлгөн дешти. Бул сөздөрдү укканда отуруп алып ыйладым. Бир нече күн кайгыга батып жүрдүм. Анан асмандагы Кудайдын алдында орозо кармап, сыйынып, мындай дедим: О Теңир, асмандагы Кудай, өзүнүн келишимин бек сактаган, өзүн сүйгөндөргө жана осуяттарын аткаргандарга ырайым кылган улуу жана коркунучтуу Кудай. Өзүңдүн кулуңдун сыйынуусун уга көр, көз кырыңды сала көр. Мен азыр сенин алдыңда күнү түнү сенин кулдарың Исраил уулдары үчүн, сенин алдыңда биздин Исраил уулдарынын кылган күнөөлөрү үчүн, өзүмдүн да атамдын тукумунун да күнөөлөрү үчүн сыйынып жатам. Биз өз кулуң Мусага берген осуяттарыңды, мыйзамдарыңды, буйруктарыңды аткарбай сенин алдыңда кылмышкер болдук. Бирок өз кулуң Мусага: эгерде силер ишенимсиз болсоңор, анда мен силерди эл арасына чачыратып жиберем. Эгерде мага кайрылсаңар, менин осуяттарымды сактап, аларды аткара турган болсоңор, анда жердин түбүнө чейин куулсаңар да, силерди ошол жактан чогултуп, өзүмдүн ысымымды орнотуш үчүн, өзүм тандап алган жерге алып келем деп осуяттаган сөзүңдү эсте. Алар өзүңдүн улуу күч кубатың, кудуреттүү колдоруң менен куткарган өз элиң, өз кулдарың эмеспи? О Теңир, жалынам сага. Өз кулуңдун сыйынуусуна жана сенин атыңдын алдында коркуп турууну сүйгөн өз кулдарыңдын сыйынуусуна кулак сала көр, Теңир. Эми өз кулуңду колдой көр. Аны мына бул адамдын ырайымына ээ кыла көр. Мен ошол убакта падышанын шарап сунуучусу элем. 11 бөлүм. Жүйүт аймагындагы элчилер менен бир туугандар Кудайдын сөзүн бутпарастарда кабыл алгандыгын угушту. Петр Иерусалимге келгенде сүннөткө отургузулгандар аны: эмнеге сен сүннөткө отургузулбагандарга барып, алар менен бирге тамак иштиң деп жемелешти. Ошондо Петр аларга ирети менен айтып бере баштады: Жапа шаарында сыйынып отурганымда мен бир көрүнүш көрдүм. Асмандан мага 4 бурчунан кармалган чоң дасторконго окшогон бир идиш түштү. Мен анын ичин көз жүгүртүп карап чыгып, жер үстүндөгү 4 аяктуу жаныбарларды, сойлоп жүрүүчүлөрдү жана канаттуу куштарды көрдүм. Анан мен: Петр, тур, буларды союп же деген үндү уктум. Бирок мен: жок Теңир, мен эч качан арам, таза эмес нерсени жеген эмесмин дедим. Ошондо мага асмандан экинчи жолу үн угулду: Кудай тазалаган нерсени сен таза эмес деп эсептебе. Бул 3 жолу болду. Андан кийин баардыгы кайрадан асманга көтөрүлүп кетти. Так ошол учурда Кейсариядан мага жиберилген 3 киши мен конок болуп турган үйдүн алдына келди. Ошондо рух мага эч шектенбестен алар менен жөнө деди. Бул 6 бир тууган да менен бирге жөнөштү. Ошентип биз ал адамдын үйүнө бардык. Ал бизге өзүнүн үйүнөн периштени кандайча көргөндүгүн, ошол периштага Жапага кишилерди жиберип, Петр дегенде ысым коюлган Шимонду чакырт. Ал сага өзүңдү да, үйүңдөгүлөрдү да куткара турган сөздөрдү айтып берет деп айтканын айтып берди.
Мен сүйлөй баштаганда мурун биздин үстүбүзгө түшкөндөй болуп, алардын үстүнө да ыйык рух түштү. Ошондо мен Теңирдин жакан сууга чөмүлдүргөн, ал эми силер ыйык рухка чөмүлдүрүлөсүңөр деген сөзүн эстедим. Демек, эгерде Кудай бизге бергенин Теңир Иса Машаяка ишенген аларга да берсе, анда Кудайга каршы чыккыдай мен киммин? Алар муну укканда тынчтанып, Кудай бутпарастарды да тобо кылдырып, түбөлүк өмүргө ээ кылып жаткан турбайбы деп Кудайды даңкташты. Степан өлтүрүлгөндөн кийин башталган куугунтуктан улам туш-тушка чачырап кеткендер жүйүттөргө гана жакшы кабар таратып, Финикияга, Кипрге жана Антиохияга барышты. Бирок алардын арасындагы кипрликтер менен киринеялыктар Антиохияга келип, элиндерге да Теңир Иса жөнүндөгү жакшы кабарды таратышты. Аларды Теңир өзү колдоду. Өтө көп сандагы адамдар ишенип, Теңирге кайрылышты. Бул кабар Иерусалимдеги жыйынга да жетти. Ошондо алар Барнабаны Антиохияга жиберишти. Ал келип, Кудайдын ырайымын көрүп, кубанып, бардыгын Теңирге чын жүрөктөн ишенимдүү болууга насааттай баштады. Анткени ал ыйык рухка толгон, ишеними бекем, жакшы киши болчу. Ошондо көп эл Теңирге кайрылды. Андан кийин Барнаба Шабылды издеп Тарска кетти. Аны таап Антиохияга алып келди. 1 жыл бою алар жыйын менен чогуу болуп, көптөрдү окутушту. Ошентип биринчи жолу Антиохиядагы шакирттер машаякчылар деп аталып калышты. Ошол күндөрдө Иерусалимден Антиохияга пайгамбарлар келишти. Алардын арасында Агап деген адам ордунан туруп, бүт дүйнөдө катуу ачарчылык болорун рух аркылуу алдын ала кабарлады. Ал ачарчылык Клавдий падышанын убагында болду. Ошондо шакирттердин ар бири өз мүмкүнчүлүгүнө жараша жүйүт аймагында жашаган бир туугандарга жардам жиберүүнү чечишти. Ошентип алар ошол чечим боюнча чогулткандарын Барнаба менен Шабыл аркылуу жыйын башчыларына берип жиберишти.